Соц тармактардан бизди урушкан да адамдар болду. Эмне үчүн силер арыз жагасында да ырдабайсыңар? Эмне үчүн силер деңиздин боюнда депчи. Анан буга сүрткөнгө деле болбой ачкита кир дейт да. Анан ошол маалда жууйбуз да. Кадимгидей эле. Ваннага алып барып жууп, жакшынакай татынакай кылып жууп, анан кийин кургап баратканда кайра өзүнүн чүпүрөгү менен морек сүртөбүз. Анан таптаза болуп калат. Жаңы чыгып атканда ушундай бир суроо берсе, ошол деп эле анан тартынып, толкундап анан билбейм деп эле ушинтип эле кыска эле суроолор менен чектелчүбүз. Жаз эле күлкүңдөн кайдасың бул күндө? Сен издеп ардагым кай жерге барбадым. Мен үйдөн көп деле күлбөгөн адаммын. Антип жаркылдабайм үйдөнчү. Саламатсыздар, урматтуу Говорит ТВ маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарга жагымдуу салам айтуу менен ООД Лайфхак шоу программасы. Ал эми кызматта мен Гүлназ Мединова. Бүгүн биздин студияда сыйлуу мейманыбыз бар. Ким деп турсаңыздар, маданияттын мыкты кызматкери, эстрада артисти, көлдөн чыккан таланттуу инсан Замир Арыкбаев байке бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Маектешүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн рахмат. Сиздерге да рахмат. Көрүүчүлөр менен амандашып кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Айтсаңыз, Замир байке, дайыма жаркылдап, позитивдүү маанайда жүрөсүз да. Деги эле энергияны кайсыл жактан аласыз? Мен өзүмө сезилбейт негизи. Мен үйдөн көп деле күлбөгөн адаммын. Антип жаркылдабайм үйдөнчү. Мындай ойлонуп эле, анан өзүмдүн чыгармачылыгы менен, анан мындай өзүмдүн мындай пландар менен ушундай ой толгоп, ушундай эле жүрө берем да. Анан бир ошо өзүмдүн бир ошо касиетим болсо керек деп ойлойм. Ошо элге келгенде деле ушундай жылмайып калат экенмин. Анан мындай көпчүлүккө чыкканда жылмаят экенмин. Сахнага чыкканда жылмаят экенмин. Анан ушундай сиздерде болгон адамдар менен жолугуп калганда жылмайып, ушундай бир өзүмө билинбейт да. Элдер айтышат. Ошо элдер аркылуу өзүмдү билем да. Негизи көбүнчө мен күлбөгөн эле адаммын. Үйдөн көп учурда күлбөйм. Мындай ой толгогон эле. Бул өзүмө бир Кудай тарабынан берилген бир белек го деп ойлойм да. Жакшы. Сөз башында, маектин башында сиздин кичим экениңиз туурасында сурагым келип турат. Жалпы ошол өзүңүздүн туулуп өскөн жериңиз, балалыгыңыз, ошол туурасында кеп салсаңыз. Негизи кайдансың деп көп сурайт да. Мен биринчи Кыргызстандамын деп жооп берем. Анан каякта төрөлүп чоңойгон кичим экеним деп андан кийин сөздү баштайм да негизи. Бул туура го деп ойлойм да. Анткени себеби бул бардык адамзат, кыргызстандыктар, кыргыз эли ушундай сүйлөгөнгө көнүшүбүз керек го деп ойлойм да. Анткени себеби биринчи кыргыз мамлекетин айтышыбыз керек. Каяктансың дегенде бири-бирибизге да ошондой жооп беришибиз керек. Биринчи мен Кыргызстандан болом, мен кыргызмын. Мен бирок тияктан төрөлүп чоңойгом дегендейчи. Туура. Айтмакчы ошол кичим экенибиз Ысык көл областына караштуу Тоң районунун Ак Өлөң айылында чоңоюп өстүк. Ага чейин ошол бизде Көкмойнок айыл өкмөтү деп коет. Ошо 3 айыл бар. Биринчи Көкмойнок, экинчи Көкмойнок, анан айылда Ак Өлөң айылы деп. Негизи атам менен апам ошо биз төрөлгөндө, мен төрөлгөндө ошол Көкмойнок, биринчи Көкмойнок деген айылда ошо жакта иштеп калышкан. Мен ошол жакта төрөлгөм негизи. Анан ушул тактап жооп берип кетпесем болбойт. Аякта дагы аяшталарыбыз бар, биз тааныган адамдар бар. Ушул таарынып жүргөндөн кийин байкап калдым да. Эмне үчүн Көкмойноктон төрөлсө, анан кийин кетип калса тиги атат. Негизи биздин ата тегибиз ошол Ак Өлөңдөн болот. Чоң аталарыбыз, туугандарыбыз бар ошо жакта. Бирок чындап келгенде факт болуп атпайбы? Көкмойнокто төрөлүп, 6 жашыма чейин ошол жакта болуп, садикке барып, классташтарымды, ошол садикке барган чогуу теңдештештерим бардыгын тааныйм да. Алар менен азыр да катташып, жакшы. Анан кийин ушул нерсени өзүм сезип калдым, кемчилик. Мында кыскартып эле мен Ак Өлөңдөнмүн деп койчумун да, Ак Өлөңдө төрөлүп. Бирок мен ошо туура эмес жооп берип жүргөн экенмин. Негизи төрөлгөн жерим Көкмойнок. Анан бирок балалыгым 6 жаштан баштап ошо Ак Өлөңдөн, анан
башталды. Ошо 6 жашымдан баштап ошо ак өлеңгө көчүп баргандан кийин. Кыскасы ушундай, мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлдүк. Жакшы. Ал эми көп ырларыңыздын оңдорун өзүңүз жазып жүрөсүз. Сөздөрүн. Анан бул ырларыңыздын өзүңүздүн жашоого бир тиешеси бар. Ырлардын арасында бар ушундай жашоодон алынган, бир кандайдыр бир өзүңүздүн башыңыздан өткөндөн кийин анан кийин жазган учурлар болобу? Жашап жазган учурлар болобу? Жок, көпчүлүгүн кийин мындай элестетүү күчөп калат экен да. Элестетүү менен гана жазабыз да. Элестетип, кадимкидей окуяларды эле мындай реалдуулукка алып келебиз да, мындайчы. Негиз болбогон нерсени да, мындай чыгармачылык да булчу. Мындай элестетип, анан бир образды элестетип, анан бир ошол ырда бир каарманды баягы түзүп алып туруп, анан кийин көп чыгармачыл адамдар ошондой кылат да. Көбүнчө ырчылар, оончулар ошондой жаратат. Анан чындыктан жаралгандар да көп болот. Бирок ал бир чындыктан жаралгандар бир 30% деп коелу, калгандар. Негизи эле болот турбайбы? Негизгиси мындай ошо ойлонуп, ой толгонуп, элестетүү менен келип турган жаралат да көп ырлар. Ал эми азыркы учурда көп чыгармалардын басымдуу катмары жеңил желпи болуп калды да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Учурда адамдардын ырга болгон табиети кандай? Ошол кандай деп айтсак, сиз туура эле айттыңыз, жеңил желпи ырларыбыз көп. Бул угуу табиттен зависит этет го дейм. Эгерде элдин талабы ошо күчтүү ырларга, оор ырларды аябай сиңирип, ой деп аткан болсо, баягы оончулар ошол оор ырларды, татаал ырларды чыгаранга даллат кылып аракет кылмак деп ойлойм да. Жок эмес. Көп катмардын көпчүлүгү мындай бөлсөк болот да, бир 70% деп коелу, же болбосо бир 60% ушундай жеңил желпи ырларга көбүрөөк басым жасайт укканга. Анткени ал жеңил да, сиңиргенге оңой, жаттаганга оңой, тез эле. Анан ошо жеңил желпи ырлар көбүнчө тезирээк элге тарап, катмардын калың катмарга орун алат дагы. Анан мындай хит деп коебузго, хайп же болсо хит, ошондойго ээ болот да, жеңил желпи ырлар. Оор ырлар канча бир жылдарда айланып жүрүп, анан кийин сиңип, анан кийин хит болот. Анан адамдын жүрөгүндө калат да. Ыр тандап уккан адамдар жок деп айтууга болбойт. Андай адамдар көп. Интеллектуалдык деңгээли, угуу табити жогору адамдар өтө көп. Тилекке каршы ошол адамдарга биз ырчылар продукция бере албай атабыз да. Көбүнчө биз айтып аткан 60% жанагы тез сиңе турган ырларды чыгарып, ошол катмарга иштеп атабыз да, сиз айткандай, туура айтып атасыз. Антпесек да болбой атат. Анан мен ошо мындай ой жүгүртүп калдым. Биз ыр чыгарганда бир ыр чыгарбай, мен 2 ыр чыгарыш керек окшойт бир моментте депчи. Бирөөсүн тигиндей жанагы Хайп үчүн дейсизби? Бирөө мындай жеңил желпи, бирөөсү болсо жанагындай чыныгы мындай адамды эс алдыра турган, жан дүйнөгө мындай дары боло турган, же болбосо ушундай деп айтсак болобу? Дары боло турган. Же болбосо ушундай жанагы ушундай ыр издеп уккан адамдардын табитине туура келген ырларды жаратыш керекпи деп ушундай бир моментте да деп ойлоп калдым да. Бардыгы мындай бирдей мамиле жасапчы. Эки тарап. Бир жагы болсо бир жагы алып калып атпайбы? Туура. Айтсаңыз, буга чейин соодага шыгым бар деп айтып калганыңыз бар. Анан ушул чыгармачылык чөйрөдө элге кызмат кылып жүрүп, материалдык бир байлык же болбосо бир абал мындай түптөй алдыңызбы? Топтой алдыңызбы? Негизи максат биринчи мындай ниетиңде болобу же максатыңда болобу, биринчи байлык турбаш керек экен да. Анда жаңылат экенбиз адамдар. Жаңылат экенбиз да, наоборот ишибиз артка кетет экен да. Мен ошол нерсени байкадым. Наоборот биз ошол кайсыл иш менен алек болуп атсак, ошого биз толук сүңүп кирип, жан дүйнөбүздү арнап, болгон энергиябызды арнасак, анан жанагы материалдык нерсе, байлык өзү мындай кайра жооп катары келе турган нерсе болуп калат экен да. Биз ошол нерсени эске албайт экенбиз. Негизи ушул нерсени эске алышыбыз керек экен. Биринчи баягы акча болбош керек максат деп көп эле айтып калабыз го. Туура нерсе экен да, бул эң негизгиси ушул экен.
Анан кийин Кудай өзү берет экен, ошол эмгегиңе жараша, ошол жан дүйнөңдү кандай арнасаң, ошого жараша, өзүнүн түшүмүн жан дүйнөңдү кандай арнасаң, ошого жараша эле жемишин берет. жемишин берет экен да. Жан дүйнөңдү арнабасаң, ал нерсе сага деле мындай кандай салам болсо ошондой жооп деген сыяктуу эле мындай макалдарыбыз бар го. Ооба. Ошондой эле кылып коет экен да, ар бир кесип. Ошон үчүн бир кесипти жакшы тандап алып, өзү сүйгөн. Анан ошого бир өзүнүн өмүрүбүздү, жан дүйнөбүздү толук арнаганда гана анан кийин өзүбүзгө жетиштүү же болбосо өзүбүз каалаган жанагындай материалдык байлыктар чогулта албасак дагы өзүңө жетиштүү нерсе болот окшойт деп ойлоп калдым. Анан буга чейин дагы чыгармачылыкка аралашкандан кийин бир кыялдарыңыз болгон экен. Бир ырчы топ ачам деген ал максаттарыңыз алдыда балким дагы пландап жатасызбы? Ошол туурасында айтып берсеңиз, бир Мен жандуу үн менен ырдаган кыялыңыз болгон экен. Туура анткени себеби мен Казакстанга барып калган учурларыбызда, жанагындай жакшылыктарга барып калган учурда, мисалы үчүн казактар тойлорунда мисалы үчүн эми алар кичине мындай эмени жакшы көргөн эл кооздукту жакшы көрөт. Анан жанагындай билесиздер, алардын эмеси билесиздер, эми баягы тигиндей айтсам одоно тийип калышы мүмкүн, мындай көп нерсени көрсөткүсү келген адамдар да аларчы. Анан кийин барып калганда ошол тияктан келиптир ырчылар, Кыргызстандан келди, мынакей Казакстандын өзүнүн ырчылары келди. Анан Өзбекстандан Баланча деген ырчы келди, анан Россиядан Баланча деген ырчы келди деп анан ушинтип чакырышат аларчы. Акчанын көзүнө карабай чакырышат аларды. Анан ошол жерден ошол ырчылардын келип ошо тойлордо, ошол мероприятияларда, концерттерде иштегендерин көрүп, анан кийин ушул нерсени эле биз Кыргызстанга жасап көрсөк кандай болот? Биздин эл ошого мындай материалдык жактан ошол нерсени мындай төлөп берип, ошондой продукцияны сатып алабы деген ойду толгоп, ошондон айтылган нерсе да. Мисалы үчүн Казакстанда көпчүлүк тойлор жандуу ансамбль, үнүндө эмес, жандуу ансамбль. Эстрадалык ансамбльдар менен өтөт, көбүнчөсү антрактары, ырчылары келсе деле. Анан бул өзбектердин да ырчыларын байкадык. Булар дагы ошол целый өзүнүн оркестрин ичип чөйт экен, каяка барса дагычы. Анан кийин ошого бир аракет жасап көрөйүн деп, анан мындай элди байкасак, элдин шайы, биздин кыргыз элинин шайы ага мындай тартчудай эмес, анан ошо менен ошол план калып калды. Балким дагы бир канча бир жылдан кийин өзүнүн учуру келеби деп ойлойм да. Учуру келгенде балким кыргыз эли баягы ошол нерсени биринчи талап болуш керек да. Суроо талап. Анан кийин ошо суроо талапка жараша анан кийин баягы аракеттер болот дейсиз. Аракеттер болот да. Бизде деген ал нерсеге суроо талап жок экен. Болсо дагы кайра материалдык жагына келгенде, финанс жагына келгенде кайра мындай артка чегинишет да көбү. Түшүнүктүү. Ал эми эгерде ошол экени көтөрүп алганда, мен ошондой эле ойдо болчумун. Жакшы болмок да. Сон болмок, бармакпыз. Целый теги баягы ансамбль менен барып, жакшынакай элге ырдап берип, жандуу бардыгы тең. Жакшы болмок. Эми алдыда да көрсөтөт дейсиз. Анан тилекке каршы ушундай болот атпайбы? Учурда чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Не менен алек болуп жүрөсүз, алпурушуп жүрөсүз? Эми ошол алпурушканыбыз эле чыгармачылык болуп атат. Жаңылырлардын үстүндө жаңырларыбыз бар. Быйыл жанында жүргөн Алмазбеке, быйыл жакшы иштеп атасың, чутурларды аябай көп чыгарып ийдиң го деп атпайбы? Анан санап көрөйүнчү деп анан кийин санаса бир ушул кезге чейин 6-7 уже жарка чыгыптыр. Анан анда быйыл бат-баттан иштеп атыптырбыз, тездик менен иштеп атыптырбыз деп баягы өзүбүзгө мындай эме берип койдук. Сарепсеп салып өзүбүзгө мындай эме кылып койдук, баа берип койдук быйылкы жылга. Анан эмди жылда ушундай күйлү күчтүү иштегенге аракет жасайбыз. Анткени себеби азыр баягы заман, убакыттар тез өтүп атат. Ритм баягы тездик менен. Анан ырлардын дагы мындай байкасаңыздар баары тең ритмдүү ырлар турабы? Бүт мындай жашоо темп ылдам да.
музыка да ылдам, адамдардын жүргөн убакыт да ылдам баардык. Анан кийин ошого жараша биз дагы ылдам ыр чыгарып, бат-баттан ыр чыгарып, ошо ылдамдык менен чогуу ушундай чечтик. Балдарыңыздан сиздин жолуңузду жолдойм дегендер барбы? Деги эле бала тарбиясына канчалык деңгээлде маани бересиз? Мен ушундай туура айтасыз, ушул негизи балдарга өтө көңүл бурушубуз керек да. Колдон келишинче жок дегенде суроолор көп да кичинекей баланын. Ошого биз суроолоруна баягы тажабай, баягы чыдап, жок дегенде ошо суроолоруна туура жооп берип, мындай туура нукка буруп, мындай алдабай, жок дегенде ошол нерсе колубуздан келиш керек да, жок дегендечи. Анан билмеген нерселерин үйрөтүшүбүз керек. Жанагындай курстарга алып барып, жакшы мугалимдерге берип, окутуп, жакшы жерлерден ошондойго эме кылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Анан кичинекей кезде жанагыдай баягы мугалим болуп сабак бере албасак дагы, жок дегенде ошо суроолоруна жооп берип, өзүбүздүн болгон нерсени баягы ыйман болобу, тартиппи, ошол нерселердин баардыгын үйрөтүп, өзүбүздө болгон нерсени бергенге аракет жасап келебиз. Ал эми сиздин жолуңузду жолдогон Мен жолумду жолдойм деген экинчи кызымда мындай бийге кызыгы бар, бийге берип койгонбуз. Шаттык деген Сейтекте шаттык бий ансамбли бар. Ошол жака берип койгонбуз, 1 жыл болду. Өзү баягы бийге аябай кызыгат. Кичинекей кезинен эле ошо гимнастикага барып, ошо эңсеп жүрүп анан жибердик бийге. Анан улуу кызым да көп деле билинбейт, байкалбайт. Өзү мындай сабакты өтө жакшы көрөт. Ошо китебин карап эле окуп, ошо жазып эле отурат. Анан кичинекейлеринде көп байкалбайт, эми чоңойгондон кийин көрөбүз го. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн баалуулуктары болот эмеспи? Сиздердин үй бүлөдө кандай баалуулуктар бар? Кандай эрежелер бар? Сиз айтып калдыңыз жогоруда үйдө күлбөйм деп. Балким тарбияга катуусузбу, же болбосо жалпы эле баалуулуктар боюнча сурагым келип турат. Эми үйдөгү баалуулуктар кандай? Мисалы үчүн үйдө аял менен эркек. Анан ошол аял өзүнүн милдеттерин билиши керек дегендей. Эркек өзүнүн мойнуна жүктөлгөн баягы милдеттерди, жоопкерчилик, ошол нерсенин баардыгын эле сезе билсе, баягы анан бири-бирине болгон сый-урмат болсо, анан баалуулуктар өздөрү эле чыгып келет болуш керек деп ойлойм да мен. Жеке оюм. Бул жерден эми биздин жашообузга дагы мындай чоң таасирин берген бул дин маселеси. Ислам дининин бизге үй бүлөбүзгө кошкон салымы өтө чоң. Биз ошол жактан формулалардын баарын ошол жактан алдык. Эркек кандай болуш керек, аял кандай болуш керек. Ал да окуйт, жубайым да окуйт. Мисалы китептерди, анан аялдардын өзүнүн укуктарын окуйт ошол жактагы. Мен эркектердикин окуйм мисалда. Анан ошолорду биз жашоо эмебизге, эрежебизге алып келебиз. Анан ошондо эле мындай баардыгы тең ордуна келе түшөт да. Анан кийин бекеринен ислам дини бактылуулук деп айтпаса керек деп ойлойм да. Анан кийин биз ошо дин тутунабыз. Ошол нерсе бизге чоң бир бактылуулук тартылады да деп айтсам жаңылышпайм. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, жашоодогу кыйынчылыктарды деги эле кантип жеңесиз? Анан баарынан чарчаган учурда кантип эс аласыз? Ар бир адамдын өзүнүн бир ыкмасы болсо керек. Сиздики кандай? Меники сууга түшөм, анан уктайм. Ошол нерседен энергия топтоп, калган нерседен мен энергия топтой албайм. Наоборот, энергиям кетет. Уктаганда гана жыйнайм, дагы анан кайра мындай көзүм бакырайып ачылып. Отуруп калган батарейкадай да. Кайра уктап, анан туруп, ушундай эле эң жөнөкөй эле. Ал эми социалдык тармак деги эле социалдык түйүн бүгүнкү күндүн бир куралы болуп калды да. Анан ушул социалдык тармакта сиз өзүңүздүн убактыңызды канча убакыт бөлөсүз? Андан тышкары деги эле чыгармачыл адамдар, мурун мисалы өзүңүз деле билсеңиз керек, чыгармачыл адамдарга болгон кызыгуу,
чыгармачыл адамдарда болгон мындай бир фанаттар көп болгон го, өзүңүздөр деле жаңы чыккан учурларда кыздар ушундай телефонго тартып жана спорт сахналарынын алдында күтүп. Азыр болсо кааласа, мисалы телефондон көрүп алат. Ушундай бир жеңилдик түзүлдү да. Анан айтайын дегеним, чыгармачыл адамдын жашоосу сыр болуш керекпи, кызыктуу болуш керекпи же жанагынтип ар бир кадамын маалымдап туруш керекпи? Сиз кандай ойлойсуз бул жаатта? Негизи жана башынан баштайлы. Мен интернет элдин баары эле интернетте отурушат да. Бул оору болду. Ушул нерсе жана сиз айткандай энергияңдын баарын сооруп ала турчу нерсе болуп калды да. Ушул нерсе көп чачатат бизде. Ушуну тиктеп отуруп эле, кыймылдабай, мындай катыган кишидей болуп, анан ден соолукка дагы мындай зыяндыгы бар да, негизи чындап айтканда. Муун ооруларына да коем айрыкча. Кийинчерээк байкасам ушул катып эле отуруп же жатып эле отуруп ушу телефонду карап эле ушу менен эле бир көп убакыт өтчү болду да. Анан кээде байкап калабыз ушул бир телефонду ар көздөй коюп кичине мындай отурайынчы деп бир жок дегенде бир жарым күн отурсаң кадимкидей эмең сергип ушундай бир энергия топтойсуң да. Андан көрө ушул үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, балдарыңа көңүл буруп жок дегендечи. Анан экинчи суроо болсо жанагы мурда интернет жок болчу. Телевидениялар көп ачыла элекпит. Радиолор аз эле болчу. Саналуу эле 1-2 болсо керек болсо. Анан DVD диск деген чыга эле анда. Болгону кассеталар чыкчу. Анан биздин улуттук телерадио компаниясынан биринчини көрсө бир айда бир же 2 жолу же 3 жолу, ашып кетсе 4 жолу хит болуп аткандар 4 жолу бир айда көрүнчү да. Анан ырчылар недоступный болгондон да деген. Телефон деген жок болсо бир жерден көрүп калса эле ай деп таң калышып. Бир кол жеткиздей бир ушундай сезилчү. Анан адамдар дагы мындай информацияга ачка болгон да. Анан ошон үчүн баягы барганда концерттер аншлаг болуп 10 күндөп концерт берип, мисалы үчүн туурабы? Бир жерде 2 күн, 2 сеанстан берип, филармонияда бир 30 күн берип, 20 күн берип. Бул ошол информациянын жоктугу жанагындай чектелгендигине мен ошого байлайм да. Анткени ошо көрүш үчүн, эс алыш үчүн, анан кийин эч жерде музыка укпаса барып концерт көргөнгө баягы баары тең эле далалат кылат да. Ошол себеппи деп ойлойм да. Анан азыр болсо уже информацияга тойду эл. Ырларга тойду. Ушундай тойгондон кийин адам иргеп баягы эметип калат да, билесиздер. Негизи эле сорттоп, айрасын тандап калат да. Ошол нерсеге келип калды да азырчы. Азыр толуп тура. Телефонду ачса деле музыка, наушник сайса деле музыка, телевизор сайса деле музыка. Информация биз доступный болуп калдык азыр. Доступный аябай эле. Мисалы үчүн Инстаграмдар бар, Фейсбук бар. Ошол жерден деле байланышты түзүп алат. Фейсбуктан кирет, саламатсызбы? Сиз менен баланча жакшылыкта чакыралы дедик эле, мисалы Фейсбуктан. Болбосо Инстаграмга кирет. Аякта да байланыш бар. Директ деп коебузбу? Аяктан жазат мисалы. Ар бир салган посттун астына жазып коюшу мүмкүн, телефонуңуз барбы деп мисалы үчүн да. Же биз деген даже байланыш иштеш үчүн деп үстүнө өзүнүн телефонуңузду жазып коюп, же администраторлордун телефону. Ошого чыгып, мисалы үчүн оңой эле табыша болот. Анан күндө тойлордо жүрөбүз, жанынан көрүп атат. Ошондуктан азыр сиз айткандай мындай ырчылар доступный. Анан өтө деле мындай кандай десем, мурдагыдай эме жок да. Кызыгуу мурдагыдай замандагыдай эмес. Түшүнүктүү. Деги эле азыр сизден суроом келип турат. Эң биринчи чыгармачылыкка аралашканда берген маегиңиз, же болбосо алдыда бир чыккан сахнага чыккан күнүңүз эсиңиздеби? Же болбосо интервью бергенде кандай абалда болгонсуз? Мурунку бир жаңы сиз чыгармачылыкка аттанган учурга баргым келип турат. Ошол суроом келип турат. Жана суроону бүтүрүп коелу. Бирок дегенибиз менен иштеген
ырчыларды дайыма мындай кадыр барктайт да. Биздин эл ошондой иштеп жаңы жакшы ырларды чыгарып турса, ал ыр дайыма кадыр баркын сактап, өзүнүн баягы бийиктигинде дайыма турат да. Анан экинчи суроо болсо, бул жаңы чыгып атканда ушундай бир суроо берсе, ошол деп эле анан тартынып, толкундап анан билбейм деп эле ушинтип эле кыска эле суроолор менен чектелчүбүз. Анан кийин баягы интервьюларга көп барып жүрүп, анан тигини айтып, муну айтып жүрүп, анан кийин баягы кичине көнүп калгандагыбыз да азыр. Жакшы. Айтсаңыз, талант адамда негизи эле айтылган сөз бар го, 99% эмгек, анан 1% талант депчи. Сиз буга кандай карайсыз? Адамда талант келбет болуп туруп деле атактуу болотпу, же болбосо, мисалы, эмгектин артында гана адам ийгиликке жете алабы? Сизде бул жаатта кандай болгон? Экөөнө тең кошулам, бирок жанагы 99% эмгектенге көбүрөөк эме кылам да, басым жасайм. Келбет болсо, талант болсо, мисалы үчүн бир ырдырдасаң, жакшы удачный чыгып калса, ошо менен сен бир дуулдайсың. Бирок ошол эки уровенди кайра кармап, бир калпында кармап же өстүрүп кетиш үчүн эмгек керек. Дайыма эмгектин үстүндө болушуң керек, талыкпаса эмгек. Анан мындай багаж көбүрөөк болуш керек, ойлоруң. Анан идея деп коебузбу, ошолор көп болуш керек да, адам ошо чыгармачыл адамда. Ошол идеялар дайыма мындай унуткарбай, дайыма мындай сени бийиктикте кармап тура турчу бир куралдардын бири да. Сиз айткандай, мен ушул чыккандан бери көп ырчыларды көрдүм. Канча ырчыл келди сахнага, кетти. Анан иргелип калгандары саналуу эле болуп калат да. Анан ошолор байкап жүрсөм, ошондой экен да, сиз айткандай. Талант бар, үн бар, келбет бар, бирок талпынуу жок да. Талпынуу жок, же бир изденүү жок. Ушундай бир аракет жок, сиз айткандайчы. Бүттү, бир нерсе мени токтоп калат да. Ошол жаман экен да. Ошонун айынан анан унутта калган ырчылар көп болду да. Анан эмнеге мындай таланттуу болсо деп мен да ой жүгүртөм да, таланттуу болсо, сонун ырдаса, келбети болсо, эмне үчүн мындай бийиктиктерди багындыра албай атат деп мындай анализ кылып көрсөм, ошондой сапаттар болот экен, же болбосо мындай адам менен мамилезе албаган, өзүнүн мүнөзүндө кемчилик болот экен да. Таланттуу, бирок мүнөзүндө кемчилик бар да. Адамдын көңүлү ортуп калат, же болбосо пунктуальный эмес, бирөөнү калпайтат, же бир жактарга барбайт, же болбосо амбициясы өсүп кеткен, жагандай кыйын болуп баягы мындай мен звездамын мисалы да. Ошол бир эмеде чыгып алып турган ошол нерседен түшө албай калган. Вот ошол нерселердин баардыгы тең өзүнүн жанагы жолун бууп эме кылат экен да, өзүнө блокпост болот экен да, жолдорун баарын тосуп анан калып калат экен. Мен ушул көп нерселерди сарасып салып карап көрсөм, ушундай нерселерди көп байкадым да. Адам эмне үчүн өспөй калат? Түшүнүктүү. Ал эми мурунку албетте ар бир доордун өзүнүн бир жалкарлары болот, ар бир доордун өзүнүн кызыгы болот да. Анан сиздин айтканыңыз бар, бул жакта мурунку ырчыларга болгон көз караш башкача болчу депчи. Ал эми азыркы ырчыларга көз караш кандай? Айтайын дегеним, ошол ырчылар өздөрүнүн жаман адаттары менен көрсөтүп койгон учурлар болгон дегенчи. Бүгүнкү күндө эл аралап жүрөсүз. Бүгүнкү күндө ырчылар коргон элдин көз карашы, ой мүдөөсү өзгөргөнбү мурункудан? Туура өзгөргөн. Эми мурда недоступный деп атпайсызбы, мындай көп мындай алардын жеке жашоосун көп билчү эмес. Баягы ушундай экен, ай ушундай экен деп эле мындай деп атат деп имиштер менен токточу да. Азыр болсо мынтип наглядно көрүп атпайбы? Мисалы үчүн таң көрүп бул мындай турбайт дегендей. Бирок эл мындай кыракы да, негизи эл кыракы. Мындай эстрадарчыларын же өнөр адамдарын карап билет кандай адам экенин, эмне менен дем алат, кандай жүрөт дегендейчи. Анан ошого жараша эл деле баалайт экен да. Ким кандай. Эми жаман адаттар кандай десек? Мисалы, так эле кесе айткым келип турат. Мурункулар мисалы ырчыга турмушка чыкпа деген сыяктуу бир талаптарды коюшкан. Же болбосо ырчылардын жүргөн жери мындай бир шан шөкөттүн үстүндө жүрөт деген ойлор айтылган да, мындай жаман ойлор дагычы. Азыркы учурда аны жойду деген суроону бергим келип турат азыркы ырчылар. Азыр эми жоюлду.
мурда гастроль деген нерсе бар эле да. Азыр гастроль деген нерсе жок да. Ана ошо гастрольдо баягы айлап кетип, анан үй бүлө калып калган учурлар болгон үчүн ошол нерселер айтылса керек деп ойлойм да. Баягы ырчын аялым дебе деп бир макалдар чыкты эле го. Анан шофёрду күйөөм дебе депчи. Анан айлап гастрол кетип калса, үй калып калат, анан ошондон чыкса керек деп ойлойм да. Азыр эми гастроль деле эч ким деле көп деле кылбайт. Баары эле ушул үй бүлөсү менен барып келет, акыры ныр-нырдап кайра келет. Ошол нерсе ошол жоюлду деп, ошол мен ушундай айтылам, жоюлуп калды го деп ойлойм да, ошо жоюлуп калды. Жакшы. Бүгүнкү лайфхак шоу программасында бизде күнүмдүк турмушту жеңилдеткен кандай ыкма көрсөтүп бересиз? Кандай эми? Очки. Көз айнек ала келген экенсиз бүгүн? Көз айнек теме кылалы. Көз айнекти билесиздер, гирдейт. Гирдегенде ошол өзүнүн футлярына дайыма салып жүрүшүбүз керек, антпесе чийилип калат. Кээде менде да көп учурлар болот, ошо футлярга салбай, шашып ушуп жүрөбүз да. Ооба. Анан машинеге мындай коюп койсун, ошондо. Же көйнөккө сүрткөн учурлар болот, ошо кээде монусун таппай каласың да. Ушуну дайыма машинеге салып коем. Анан ушул нерсе менен сүртүп алабыз. Анан буга сүрткөнгө деле болбой, очкида гирдейт да. Анан ошол маалда жууйбуз да. Кадимгидей эле. Ваннага алып барып жууп, жакшынакай татынакай кылып жууп, анан кийин кургап баратканда кайра өзүнүн чүпүрөгү менен сүртөбүз. Анан таптаза болуп калат. Болду. Анан ошо футляр менен колдонгонго аракет кылабыз. Анан менде да болот, ошо футлярга салбай алган учур. Көп учурлар болот. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эстрада ырчысы Замир Арыпбаев мырза күнүмдүк турмушта жеңилдеткен ошол эле сиздер күндө колдонуп жүргөн очкини туура пайдалануу ыкмасын көрсөтүп берди. Негизи эле биздин куттуу студияга келген коноктор бул жактан ырдамайын чыкпайт. Бизде атайын ушундай салтыбыз бар. Анан сизди атайын чакыргандан кийин көрүүчүлөр таарынып калат го. Бизге бир жагымдуу өзүңүздүн чыгармаларыңыздан аткарып бербейсизби? Мейли. Кайдасың бул күндө деген ырдап жүрөбүз. Бирок бул казак элинде бир улуу биздин Ырысбай Абдыкадыровдой болгон обончу инсандын баягы обону Шамшык Калдаяков деген обончу. Биз булар арыз жагасында деп ырдап жүрүшөт. А биз болсо муну которуп кайдасың бул күндө деп ырдап жүрөбүз. Өткөндө дагы соц тармактардан бизди урушканда адамдар болду. Эмне үчүн силер арыз жагасында деп ырдабайсыңар? Эмне үчүн силер деңиздин боюнда депчи. Анан айттык, эми биз кыргыз элине баягы ылайыктап баягы ырдаганга аракет жасадык депчи. Анан ошо чыгармадан бир куплет ырдап берейин. Жакшы болот. Деңиздин боюнда тааныштым оюмда, жайнаган гүлдөй курбум сен, жээгинде турдуң сен. Жайнаган гүлдөй курбум сен, жээгинде турдуң сен. Жаз эле күлкүңдөн, кайдасың бул күндө? Сен издеп ардагым, кай жерге барбадым. Сен издеп ардагым, кай жерге барбадым. Үйүңүзгө береке, кубулжуган коңур үнүңүз ар бир үйдө жаңырып турушуна тилектешип. Замир байке, сизге бүгүн маекке макулдашууга бергениңиз үчүн рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз алдыда. Сизге эркин микрофон. Мен да сиздерге ыраазычылык билдирип коеюн. Азыр радиолорду, телевиденияларды канчалык калың журтчулук тыңдайт, көрөт, угат билбейм. Менимче азайып эле калды окшойт. Көбүнчө ушул соц тармактарга көбүрөөк көңүл буруп калды. Анан сиздер ошол соц тармактарда ошол өзүңүздөрдүн баракчаңыздар аркылуу элге кызмат кылып атасыздар. Өзүңүздөрдүн каналыңыздар аркылуу кызмат кылып атасыздар. Бизди чакырып, өзүңүздөрдүн ушул каналыңыздарга чакырып, эл менен баарлаштырып, ушундай бир көпүрө түзүп, алтын көпүрө болуп атканыңыздарга мен кубанычтамын, ыраазымын, рахмат сиздерге. Анан элибизге эмне дейбиз?
элибизге тынччылык каалайбыз. Элибизге ынтымак керек. Азыркы учурда тынчтык керек, тазалык керек. Анан билим керек, өнүгүү керек дегендей, эмгекчил болушубуз керек деген. Ушунун баардыгын элибизге каалайм да. Рахмат. Элибизде тынчтык болсун. Айтқаныңыз келсін. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Лайфхак шоу программасында маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу эстрада ырчысы Замир Арыкбаев байке бизде конокто болду. Ал эми Лайфхак шоу программасынын кезектеги чыгарылышынан амандашканча саламатта туруңуздар жана биздин каналга жазылганды унутпаңыздар.